Ассаламу алейкум, урматтуу биздин Муз ТВ YouTube каналыбыздын катталуучулары, жылкы сүйүүчүлөр. Бүгүн биз Мады айыл өкмөтүнө караштуу Лаглан айылында турабыз туугандар. Сиздерге бир аябай жакшы уят болбой турган атты көргөзүп бермекчибиз. Аттын мүнөздөмөсүн айтабыз достор. Андыктан биз менен чогуу болуп, бул аябай күчтүү аттын толук тарых таржымалын сіздерге айтып беребиз достор. Мынакей бул атты азыр бир сыйра айландырып сизге тартып көргөзөлү. Мындай ат кем чыгат. Андыктан туугандар биз менен чогуу болуңуздар. Атка мүнөздөмө берели. Атты карап, атты такалап жүргөн бул жерде бир аксакал бар экен. Ага дагы кичине сөз берип атка мүнөздөмө айттырабыз достор. Мынакей кеттик. Бул ат 5 жашта экен, 2 асыйдагы карабайыр жылкысы. Аттын өзү мындай турушу башкача экен. Өзүңүздөр көрүп турасыздар, зардалуу, күчтүү ат. Туган ат улакка чабылганбы? Менин акырындан үйрөтө баштадым. Үйрөтө баштадыңар, Мындай кириши, жүрөгүн токтугу кандай? Жакшы. Эми мактай берсек. Мактай берген дагы Мактай бергенде көрүш керек да. бир келип көрсө. Аттын породасы кандай? Карабайыр. Карабайыр, Ушул жерден эле чыккан ат да. Ол бала. Атасы дагы энеси дагы карабайыр, өзүдөн чыккан. Мына атасы дагы энеси дагы ушул Лагландан чыккан. Атасы мында улактын аты болгонбу? Ооба. Улакка чабылып жүргөн ата? Өтөнө күчтүү болгон атасы дагы. Күчтүү ат болгонбу? Атасы дагы. Карабайыр, Мынакей туугандар, атасы дагы карабайыр, энеси дагы карабайыр. Ушул жерден кол бала болуп чыккан ат экен. Азыр бул аттын буту колу жооштугу кандай? Жооштугу эми кандай десем. Такага турушу мисалы үчүн. Тургандары жоош, өтө эле жоош. Такага көтөрсөң унутуп калат, бүтүн көтөрсөң. Канча жем жеп атат азыр? Эки. Азыр куу азыкта экен бул ата. Канча жылдан бери турат? Экинчи жыл. Экинчи жыл. Мынакей достор, экинчи жыл куу азыкта ушул ат турат. Андыктан көрүп кетиңиздер достор. Сиздерге жагат деп ойлойм. Бул атты азыр бир сыйра чабып, мындай өнөрүн жүгүргөнүн бир сыйра көрүп коелу сиздер менен чогуу. Атка баа бериңиздер. Аттын боюнун бийиктиги туугандар 1,67 бою бар экен ушул тапта. Атты бир мындай сынайлы, кандай жүгүрөрүн көрөлү, ордунан атырылышы, ынтылышы кандай экен өзүңүздөр байкаңыздар достор. Мынакей туугандар, ат мындай жүрөктүү, тоо жүрөк ат деп ушул жерде аксакал айтып өттү азыр. Мынакей караңыздар туугандар. Атка баа берип, аттын баасы, эми баасына келип айталы, баасы $15,000 деп бааланып атат. Сөзсүз түрдө өзүңүздөр баасын сурайсыздар, баасын кемитесиздер. Чатка аягы кең, көкүрөгү дагы кең. Аттар өзү улакта күчтүү, жыйындарда чаба турган ат экен. Накта мындай айтып койгондо торпок улактын аты экен достор. Ушундай азыр аксакалга дагы кичине сөз берели, мүнөздөмөсүн, бул аттын мүнөздөмөсүн айтып өтсүн. Сиздер дагы комментарийге жазыңыздар кандай ат экен, өзүңүздөр баа берип жазып кетсеңиздер болот комментарийге. Анан мен аттын ээсинин номерин ушул видеонун алдына коюп өтөм. Ошол номер боюнча чалып байланышсаңыздар болот. Ат үйүргө коюлганбы же коюлган эмеспи? Коюлу элек, Ат үйүргө быштысында турганбы? Мындай карашы жакшыбы? Эми бул эледе турган эмес, байталдарда жүргөн. Байталдарда жүргөнбү? Байталдарда жүрүп тур. Эгерде ат жабып калып келе турган болсоңуз, Лагланга келип ушул атты көрүп кетиңиздер достор. $15,000, бирок жакшы кылып кеми болот. Мынакей атты көрүңүздөр. Атка баа берип, аттын басыгындагы сиздерге көргөзөлү. $15,000 бааланып атат. Күчтүү ат алам, мындай уят кылбай турган ат алам дегендер кайрылыңыздар туугандар. Лаглан айылы Мады айыл өкмөтүнө караштуу. Азыр жанагы аксакалга кичине сөз берели, бул ат боюнча. Атты такалаган ошол киши экен, атты карап байкап жүргөн ошол киши экен туугандар.
Мынакей бул аксакал да келип калды. Салам алейкум ака. Мына тынч ака, бул атка бир мүнөздөмө бербейсизби? Кандай ат? Ат жакшы ат замыр негизи. Бул Уят кылбайбы эгерде? Уят кылбайт. Бул каалаган адамга сатып бер. Галасы ham күчтүү, күлүктүү ham күчтүү. Күлүктүү да күчтүү. Бар жол жайында. Атты өзүңүз такалайт экенсиз? Мен такалайм ушул атты. Кунанан мен такалайм. Кунандан бери. Атта айып жок негизи замыр. Биз ат болбош керек. Айттан акчага сатып, ошондо ham бизге рахмат келип айтат. Мага айтат замыр. Рахмат айтат, сөзсүз түрдө. Куда каласа. Азыр Кубазыкта турабы бул ат? Кубазык. Экиден бир акылда турат ушул ат. Үйүргө койлу эле экен. Үйрө койлу. Шуну мен такалайм кунандан бери. Кече коруп такалап алып мен такаладым ушул ат. Такаям. Жоошпу? Hiç kızat bulmağın zamir. Bu garanti. Гарантия. Ne o yok benim zamir. Жооп бересиз? Kuda kalasın. Мынакей достор, көрдүңүздөр, атты такалап, атты карап жүргөн ушул аке экен. Саяпкерсизби сиз өзү негизи? Аттарыңыз бар өзүңүздүн дагы. Attım ara. Bizim de salgam benim. Мынакей туугандар, баасы 15 000 долларга бааланды. Андыктан көрүп, баа берип туугандар, атка сыныңыздарды жазыңыздар. Кандай ат экен? Атты эми мындай жакшы атты каеринен билсе болот экен. Attım kokuruğumun nimesiniz çatkağında. Көкүрөгү менен чаткаган. Çatkağında. Lan gülüktüğü kaykısında. Күлүктүү кайкысына. Мына ошо тумшугу мына арабтын аттарындай болуп турат да. Ошондой аттар күлүк болот экен да, значит да. Buna ulaşkından bu Бери жүргүзүн бери. at başka. Азыр мына кабагынан да билеп атты. Kavağından bildi. Кабагынан дагы. Мынакей туугандар. Мына тумшугу мындай ничке келген ушундай аттар. Кайкы тумшук. Күлүк болот экен. Мынакей. Hep vermeyeyim. Haydi güzel. Мынакей туугандар, уят болбой турган жылкы караштыргандар болсо, улактын атын караштыргандар болсо туугандар, аттын эсин номерине чалыңыздар. Ушул аке саяпкер экен өзү негизи. Атка мындай кепилдик берип атат, баардык жагы жакшы деп. Ба туяктарын бир неме болуп кетпейсизби? Кандай туяк? Tiket yok dedim. Jalpak töre emес бул. Тике туяк. Töle paypak балыбасам бут буга улактач. Анча тебленер Töle бек, бет. Мынакей достор, баарын сиздерге тартып көргөзүп берейин. Мына арка жагынан кандай билсе болот? Atan çatkağa gengri de. Чаткаяк, Çatkağa gengri. Bastırıp onu şu. Gördün mü? Мынакей аттын басышы да бир өзгөчө экен, Başka da. Башка. Uyruğun bura tutmayı zamir. Жүгүргөндө куйрукту айланап ушундай Bura öyle. буралып кетет. Zamir kızat bunu oldu. Кызат болуштун кереги жок, а? Sen garanti kulaksa cevap et demin cevap et. Sen bir defa cevap et. Sen de öyle. Мынакей достор, атты көрүңүздөр, андыктан бүгүнкү көргөзүүнү бул күчтүү аттын жарнамасын биз соңуна чыгарабыз. Лаглан айылында турабыз туугандар, ушундай таза чөптү жеп ушул жерде чоңойгон бул атты силерге тартып көргөзүп бердик. Андыктан ат жаккан болсо класс басыңыздар, биздин каналга катталыңыздар туугандар. Ушундай жылкылар болсо биздин номерге байланышсаңыздар болот. 0550 91 31 30. Андыктан бүгүнкү көргөзүүнү соңуна чыгарабыз. Саламатта болуңуздар.